Саламатсыздарбы? Сабагыбыз PowerPoint программасында поле чудес оюнун даярдоо боюнча болмокчу. Ал үчүн PowerPoint программасын ишке киргизебиз. PowerPoint программасын ишке киргизгенден кийин пустая презентация дегенди тандайбыз бул жерден. Андан кийин создать слайд деген баскычты басып, пустой слайд деген тандайбыз. Биринчиде турган слайдты белгилеп туруп өчүрүп коебуз. Барактын фонун өзгөртүп алышыбыз керек. Барактын фонун өзгөртүү үчүн дизайн менюсун тандайбыз. Оң тарапта формат фона деген баскычты басабыз. Бул жерден өзүңүздөр каалагандай фонду берип өзгөртүп алсаңыздар болот. Сплошная заливка, градиентная заливка жана башка. Бул жерден мен градиентная заливканы тандайм. Андан кийин предустановление градиенти дегенден көк түстү тандап коелот. Применить ко всем деген баскычты басып коелот. Барактын фонун өзгөртүп алгандан кийин бизге формат фона деген панель кереги жок, аны жаап коебуз. Эми поле чудес оюнун ойнотуу үчүн барабандын сүрөтү керек болот. Барабандын сүрөтүн интернеттен көчүрүп алгандан кийин бул жака алып келип коебуз. Алып келип коюу үчүн вставка менюсун тандайбыз. Андан кийин рисунки баскычын басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден көчүрүп алган сүрөттү тандайбыз. Андан кийин вставить деген баскычты бассак, барабандын сүрөтү коюлат. Бул барабандын сүрөтүн каалагандай өлчөмдө чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Барактын каалаган жерине жылдырып алсак болот. Андан кийин бул барабанга жебенин сүрөтүн алып келүү үчүн кайра эле вставка менюсун тандап, рисунки бул жерден стрелканын сүрөтүн тандап, вставить деген баскычты басабыз. Бул жебени барабанга алып барып коебуз. Каалагандай өлчөмдө чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Андан кийин биздин барабаныбыз айланыш үчүн, барабанды айландыруу үчүн барабанга анимация беребиз. Ал үчүн барабандын сүрөтүн белгилейбиз. Белгилөө үчүн мыштын көрсөткүчүн барабанга алып барып, кол жак баскычын бир жолу бассак белгиленет. Белгилегенден кийин анимация менюсун тандайбыз. Андан кийин бул жерден добавить анимацию баскычын басабыз. Баскандан кийин дополнительные эффекты выделения дегенди тандайбыз төмөн жакта. Тандагандан кийин бул жерден вращение дегенди тандап, окей деген баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жерден область анимацияны тандайбыз. Область анимацияны тандап, бул барабанга триггер беришибиз керек. Область анимацияны тандагандан кийин бул жерден стрелканы басабыз. Время деген тандайбыз. Андан кийин повторение деген жерди өзгөртөбүз. Ал үчүн стрелканы басабыз дагы. До нажатия кнопки деген баскычты тандап, переключатели бул жерден начать выполнение эффекта прищелчка дегенди тандайбыз. Бул жерден биздин барабандын сүрөтү рисунок 1 деп турат. Ошондуктан рисунок 1ди тандайбыз. Рисунок 2 деген бул жебенин сүрөтү, аны тандабайбыз. Рисунок 1ди тандап, окей деген баскычты басабыз. Андан кийин биздин барабан токтобостон айланып туруу үчүн кайра дагы анимация беребиз. Ал үчүн кайра барабандын сүрөтүн белгилейбиз. Кайра эле добавить анимацию, дополнительные эффекты выделения тандайбыз, вращение тандайбыз, окей деген баскычты басабыз. Мына биз биринчи анимацияга триггер бергенбиз. Триггер бергенден кийин бул жерде триггер деп чыгып калат. Эми экинчи анимацияга триггер берүү үчүн кайра эле стрелканы басабыз. Времяны тандайбыз. Бул жерде повторение дегенди өзгөртпөйбүз. Переключатель дегенди басып туруп, начать выполнение эффекта прищелчка тандап, бул жерден рисунок 1ди тандап коебуз. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Эми биздин барабан айланып атат. Барабандын айланышын текшерип көрүү үчүн слайд-шоу кылып текшерип көрөбүз. Сначала бул жерден барабанды айландыруу үчүн мыштын көрсөткүчүн барабанга алып барып, мыштын сол жак баскычын бир жолу басабыз. Бассак, мына барабаныбыз айланып атат. Барабандын айлануусун токтотуу үчүн кайра мыштын сол жак баскычын бир жолу басабыз. Басканыбызда бирок биздин барабаныбыз тез айланып туруп токтоп атат. Барабан жай айланып токтош керек. Ал үчүн кайра өзгөртөбүз. Презентация кайтып баруу үчүн клавиатурадан Escape деген клавишаны басабыз. Эми
кайсы анимацияны өзгөртөбүз? Бул жерден премияны басып текшерип көрөйүн. Ушул экинчи анимацияны өзгөртөт экенбиз. Отмена деп жабайын. Бул жерден кайра стрелканы басабыз дагы параметры эффектов дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде количество деген жерди 360 градус по часовой стрелке деп турат. Ушул жерди стрелканы басабыз дагы бул жерден против часовой стрелки деген тандайбыз. Андан кийин кайра стрелканы басып другой деген жерден 180 деп өзгөртүп коебуз. Алдындагы градус белгисин өчүрбөйбүз. 180 деп жазып туруп Enter клавишасын басабыз клавиатурадан. Мына бул жер 180 градус против часовой стрелки деп өзгөрдү. Андан кийин ОК деген баскычты басабыз. Эми кайра барабандын айлануусун текшерип көрөлү. Ал үчүн слайд шоу менюсун тандайбыз. Сначала бул жерден кайра барабанга мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басабыз. Мына барабаныбыз айланып атат. Токтотуу үчүн кайра мыштын сол жак баскычын бир жолу басып коебуз. Ушул барабандын сүрөтүн алып барып, мына барабаныбыз жайла барып токтоп атат. Ушундай кылып барабанды айландырабыз. Эми бул жака Якубовичтин сүрөтүн алып келип койсок болот. Ал үчүн кайра вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден рисунки, бул жерден Якубовичтин сүрөтүн тандап ставить. Бул жака чылдырып коелу. Эми бул жерге суроону жазабыз. Суроону жазуу үчүн вставка менюсун тандайбыз. Бул жерден надпись баскычын басабыз. Баскандан кийин баракка мыштын көрсөткүчүн алып келип, мыштын сол жак баскычын бир жолу басып койсок, курсор пайда болот. Бул жерге суроону жазабыз. Мисалы, далилдөөнү талап кылган сүйлөм эмне деп аталат деп жаздык. Жазгандан кийин ошол текстти белгилейбиз. Белгилегенден кийин полужирный кылып өзгөртөлү. Түсүн дагы өзгөртүп койсок болот. Мисалы, ак кылып өзгөртүп коелу. Андан кийин чоңойтуп койсок болот. Бул жерден да чоңойтуп койдук. Бул жака чылдырып коеюн. Мына суроону жаздык. Эми суроону жазгандан кийин бул жака ошол суроонун жообун жазабыз. Жообуну таблицага жазабыз. Таблицаны сызуу үчүн бул жерден вставка менюсун тандайбыз. Таблица баскычын басабыз. Бул жерден мисалы 7 тамгадан турсун. Мына таблица сызылды. Таблица сызылгандан кийин бул жерден строка заголовканы алабыз. Чередующие строки дегенди да алабыз. Эми таблицаны белгилейбиз. Таблицаны толугу менен белгилегенден кийин бул жакта конструктор деген жана макет деген менюлар чыгып. Конструктор деген менюдан заливка деген тандайбыз дагы. Бул жерден ушул таблицага заливка беребиз. Андан кийин макет деген менюну тандап, бул жерден уравнение панелинен по центру дегенди тандайбыз. Андан кийин главная менюсун тандап, шрифттерди өзгөртөбүз. Полужирный, бул жерде ак түстө жазыла берсин, же болбосо кара түстү тандап коелу. Андан кийин чоңойтуп коелу шрифттин өлчөмүн. Эми бул таблицаны төмөн жака алып келип коебуз. Мына төмөн жака алып келип койгондон кийин бул жерге биз ошол суроонун жообун жазып коебуз. Суроонун жообун жаздык. Жазгандан кийин эми бул жака дагы 36 тамганы жазышыбыз керек. 36 тамганы жазуу үчүн кайрадан таблица сызабыз. Таблица сызуу үчүн кайра вставка менюсун тандайбыз. Таблица баскычын басабыз. Бул жерден 9 мамыча кылалы, 4 сап кылалы, ошондо 36 тамга батат.
таблица сызылгандан кийин строка заголовкадан галочканы алабыз. Бул жерден дагы галочканы алабыз. Таблицаны төмөн тартып түшүрөлү. Таблицаны кааласак чоңойтуп койсок болот. Андан кийин таблицаны толугу менен белгилеп алабыз. Белгилеп алгандан кийин таблицанын түсүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерден заливканы тандап сары мындай түс берип коелу. Таблицага түс бергенден кийин таблицаны каалагандай өлчөмдө чоңойтуп алабыз. Эми бул жерге 36 тамганы жазуу үчүн кайра эле ставка менюсун тандап Word Arc менен жазабыз. Жөн эле бул таблицанын ичине жазып кете берсек, кийин анимация бергенде иштебей калат. Ошондуктан Word Arc'тын жардамында тамгаларды жазып чыгабыз. Ставка менюсун тандагандан кийин Word Arc баскычын басабыз. Бул жерден өзүбүзгө жаккан шрифтти тандайбыз. Андан кийин А деп жазалы. А деп жаздык. Ушул Аны таблицага алып барып коебуз. Кааласак көлөмүн кичирейтип койсок болот. Ал үчүн главныйны тандап, бул жерден шрифттин өлчөмүн кичирейтип коебуз. Шрифттин өлчөмүн кичирейттик. Таблицага койдук. Таблицага койгондон кийин ушул тамганы бардык биринчи саптагы бардык ячейкаларга көчүрүп чыгабыз. Ал үчүн тамганы белгилегенден кийин копировать главная менюсунда копировать деген баскычты басабыз. Андан кийин вставить деген баскычты басабыз. Мына көчүрүлдү. Андан кийин дагы вставить. Ушинтип биринчи саптагы бардык мамычага көчүрүп чыгабыз. Вставить. Ушундай кылып бардык биринчи саптагы ячейкалардын баарына көчүрүп алабыз. Биринчи саптагы ячейкалардын баарына көчүрүп алгандан кийин эми тамгаларды өзгөртүп чыгабыз. Б Г деп бардыгын өзгөртүп алгандан кийин эми ар бир тамганы бирден көчүрүп отурбастан ушул биринчи сапта турган бардык тамгаларды белгилеп алып туруп, жалпы көчүрүп кийинки саптарга койсок болот. Ал үчүн биринчи тамганы белгилейбиз. Белгилегенден кийин Ctrl деген клавишаны басып туруп, кое бербестен экинчи тамганы, кийинки үчүнчү тамганы, улам ушинтип кийинки тамгаларды баса берсек, бардыгы белгиленет. Бардыгы белгиленгенден кийин бул жерден кайра копировать деген баскычты басабыз главная менюсунан. Андан кийин вставить деген баскыч бассак, мына бардык тамгалар көчүрүлөт. Кийинки сапка коебуз. Мына кайра копировать деп туруп вставить десек, кийинки саптарга ушундай кылып жалпы көчүрүп алсак болот. Тамгаларды көчүрүп алдык. Тамгаларды көчүрүп алгандан кийин эми бул тамгаларды жанагындай кылып эле өзгөртүп чыгабыз. И Й К Л ушундай кылып бардык тамгаларды өзгөртүп чыгабыз. Мына бардык тамгаларды өзгөртүп алгандан кийин эми бул жерде жоопту жашырып коюшубуз керек. Жоопту жашыруу үчүн кайра вставка менюсун тандайбыз. Вставка менюсун тандагандан кийин бул жерден фигуру деген баскычты басабыз. Андан кийин төрт бурчтукту тандайбыз. Тандаганыбызда биздин мыштын көрсөткүчү плюс болуп өзгөрөт. Бул жерге алып келип мыштын сол жак баскычын басып, кое бербестен тартабыз. Мына төрт бурчтук сызылды. Бул квадраттын
тик бурчтуктун түсүн өзгөртүү үчүн заливка фигуру деген баскычты басабыз. Андан кийин ак түстү тандап коелу. Мына ак түс коюлду. Эми бул төрт бурчтукту кийинки тамгалардын баарына көчүрүп коебуз. Ал үчүн кайра главная менюсун тандайбыз. Копировать баскычын басабыз, вставить баскычын басабыз. Мына көчүрүлдү. Бул жака алып келип коебуз. Кайра вставить баскычын басабыз. Бул жака алып келип ар бир тамганы жаап чыгабыз. Ошол жоопту, себеби бул жооп көрүнбөш керек. Окуучулар жоопту өздөрү тамгалардын арасынан тамгаларды айтуу менен табыш керек. Мына бардык тамгаларды жаптык. Эми тамгаларды жапкандан кийин кайсы бир тамганы, мисалы биринчиде Т деген тамга турат. Т деген тамганы басканда бул төрт бурчтук жоголуп кетиш керек. Экинчиде Е деген тамга турат. Андан кийин бул жерде бешинчиде дагы Е деген тамга турат. Ошо Е деген тамганы басканда экинчидеги жана бешинчидеги төрт бурчтуктар жоголуп кетиш керек. Ал үчүн биринчи төрт бурчтукту тандайбыз. Биринчи төрт бурчтукту тандагандан кийин бул жерден анимация менюсун тандайбыз. Анимация менюсун тандагандан кийин добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты выхода дегенди тандайбыз. Себеби төрт бурчтугубуз жок болуп кетиш керек. Тандагандан кийин бул жерден исчезновение дегенди тандайбыз. Ошондо төрт бурчтук жоголуп кетет. Бул жерде анимациянын бир канча түрлөрү бар. Аны сиздер өзүңүздөр каалагандай өзүңүздөргө жаккан тандап алсаңыздар да болот. Мен бул жерден исчезновение деген тандайын. Исчезновение деген тандагандан кийин окей деген баскычты басабыз. Мына бул жака анимация коюлду. Эми ушул биринчиде Т тамга турат. Т тамганы басканда бул төрт бурчтук жок болуп кетиш керек. Мына Т тамга канчанчы төрт бурчтукта турат. Текшерүү үчүн Т деген тамганы белгилеп туруп, бул жактан анимация дегенди бассак, бул жака Тга анимация коюлат. Мына жашыл болуп турган. Мына Т ушул анимацияга алып келип койсок, вылет прямоугольник 28 Т деп турат. Демек Т тамгабыз 28-нчи төрт бурчтукта экен. Кайра отмена дегенди басып, Т тамгасындагы анимацияны алып коебуз. Отменаны бастык. Эми бул жерден кайра төрт бурчтукту тандадык. Тандаганда мына бул жактан область анимацияда мына төрт бурчтук белгиленип калды. 43-чү төрт бурчтук экен. Бул жерден стрелканы басабыз. Время дегенди тандайбыз. Андан кийин переключатели дегенди басабыз. Бул жерден начать выполнение эффекта при щелчке дегенди тандайбыз. Бул жерден стрелканы басабыз. Биздин Т тамгабыз прямоугольник 28-де. Демек, мына прямоугольник 28-ди табабыз дагы, ошону белгилейбиз. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Басканыбызда буга триггер коюлуп калды. Мына бул жерде триггер прямоугольник 28 Т деп чыгып калды. Экинчи баскычты, экинчи төрт бурчтукту тандайбыз. Андан кийин мына жерде бешинчи төрт бурчтукта дагы Е бар. Экөө бирдей ачылыш керек. Себеби эки тамга бирдей ачылыш керек. Эни басканда экөөнү бирдей белгилеш үчүн биринчи төрт бурчтукту белгилегенден кийин клавиатурадан контрол клавишасын басып туруп кое бербестен бешинчиде турган төрт бурчтукту тандайбыз. Андан кийин бул жактан добавить анимация менюсунан добавить анимацию тандайбыз. Бул жерден дополнительные эффекты выхода деген тандайбыз. Бул жерден исчезновение, окей деген баскычты басабыз. Эми Е деген тамгабыз канчанчы төрт бурчтукта турат. Текшерүү үчүн Е тамгасын белгилейбиз. Бул жерден каалаган анимацияны тандасак боло берет. Каалаган анимацияны тандасак, бул жерден мына анимация чыгат. Мына анимация болду. Апарсак, ошол мыштын көрсөткүчүн ошол анимацияга алып барсак, прямоугольник 12 Е деп турат. Демек, Е тамгабыз 12-нчи төрт бурчтукта экен. Кайра бул тамгадан анимацияны алып коюу үчүн өйдө жакта отменить деген баскычты басып коебуз.
тамгасынан анимация алынды. Кайра экинчиде турган 4 бурчтук менен 5-де турган 4 бурчтукту бирдей белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде эки анимация турат. Биз экинчиде турган стрелканы басабыз. Андан кийин время дегенди тандайбыз. Бул жерден переключатели дегенди басабыз. Начать анимация, начать выполнение эффекта при щелчке деген тандайбыз. Бул жерден стрелканы басабыз. Биздин тамгабыз 12-чи прямоугольникте. Бул жерден 12-чи прямоугольникти табабыз. Ошону белгилейбиз. Окей деген баскычты басабыз. Буларга дагы триггер коюлду. Триггер коюлганда мына жерден триггер деген жазуу чыгып калат. Эми 3-чү тамгада О тамгабыз, 3-чү 4 бурчтукту белгилейбиз. Бул жерден добавить анимацию, дополнительные эффекты выделения. Бул жерден дополнительные эффекты выделения эмес, бул жерден дополнительные эффекты выхода деген тандайбыз. Бул жерден исчезновение. Окей. Эми О тамгабыз канчанчы 4 бурчтукта турат? Текшерүү үчүн О тамганы белгилейбиз. Каалаган анимацияны тандайбыз. Анимация коюлгандан кийин ошол анимацияга барсак, О тамгабыз канчанчы прямоугольникте турганын көрсөтөт. Выцветание прямоугольник 23 О деп турат. Демек О тамгабыз 23-чү прямоугольник экен. Кайра О тамгадан анимацияны алыш үчүн отменить деген баскычты басып коебуз. Эми 3-чү 4 бурчтукту белгилейбиз. Белгилегенде бул жактан овал белгиленет. Бул жерден стрелканы басабыз. Мына бул анимацияга триггер коюлу элек. Стрелканы басабыз, время тандайбыз, переключатели, начать выполнение. Бул жерден стрелканы басабыз, О тамгабыз 23-тө, прямоугольник 23-тө тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. О тамгага дагы коюлду. Мына бул жерден текшерип көрөлү. Азыр Т, Е, Ого коюлду. R тамгасыга коюлу элек. Текшерүү үчүн слайд шоу басып менюсун тандайбыз. Сначала бул жерден мисалы Т деген тамганы бассак, мына ачылат. E деген тамганы бассак, мына экөө тең ачылды. O деген тамганы бассак, экөө тең ачылды. Азыр R-ны басып, R тамгасын басып көрөлү. R тамгасын бассак, мындай болуп слайдыбыз аяктап калат. Себеби R тамгасыга триггер коюлу элек. R тамгасына триггер коюу үчүн ошол R тамгасы турган 4 бурчтукту белгилейбиз. Жанагындай эле анимация менюсун тандайбыз. Добавить анимацию, дополнительные эффекты выхода. Бул жерден исчезновение. Окей. Эми R тамгасы канчанчы 4 бурчтукта турат? R тамгасын белгилеп, каалаган анимацияны тандайбыз. Тандаганыбызда бул жакта анимация чыгып калат, мына жашыл болуп. Анимацияга барсак, прямоугольник 26 R деп турат. Демек биздин R тамгабыз 26-чы прямоугольник экен. Кайра отмена кылып тамгадан анимацияны алып коебуз. R тамгасы турган 4 бурчтукту кайра белгилейбиз. Белгилегенибизде бул жак сары болуп белгиленип калат. Стрелканы басабыз, время. Бул жерден переключатели, начать выполнение эффекта. Бул жерден R тамгабыз 26-чы прямоугольник эле 26 прямоугольник 26 R деген тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Ушундай кылып бардык тамгаларга коюп чыгабыз. Эми M тамгасына коебуз. Эге бая коюлган. Буга кайра койбойбуз. Бу жерде E деген тамга бар эле. M тамгасы турган 4 бурчтукту белгилейбиз. Бул жерден добавить анимацию, дополнительные выходы, исчезновение. Окей. M тамгасы канчанчы 4 бурчтукта турат? Билүү үчүн каалаган M тамганы белгилеп, каалаган анимацияны тандайбыз. Андан кийин бул жерде мына M тамгабыз 20-чы 4 бурчтукта экен. Кайра отмена кылып тамгадан анимацияны алабыз. Кайра ошол M тамгасы турган 4 бурчтукту белгилейбиз. Бул жактан сары болуп
овал белгиленип калат. Бул жерден стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать. Бул жерден стрелканы басып 20-чы төртбурчтукта экен эми тамгасына 20-чы прямоугольник дегенди эмди тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Андан кийин А тамгасы, бул жерде А тамгасы катылган. А тамгасы канчанчы прямоугольникте турганын текшерүү үчүн А тамгасын белгилейбиз. Каалаган анимацияны тандайбыз. Бул жерден анимацияга мыштын көрсөткүчүн алып барып турсак, А тамгабыз канчанчы прямоугольникте экенин көрсөтөт. 7-чи прямоугольникте экен. Кайра отменаны басып, А тамгадан анимацияны алабыз. Бул жерден А тамгасы турган төртбурчтукту белгилейбиз. Добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты выхода, исчезновение, окей. Кайра белгилейбиз. Мына бул жактан кызыл болуп өзгөчөлөнүп белгиленип калат. Стрелканы басабыз. Время. Бул жерден переключатели, начать выполнение эффекта. Бул жерден А тамгабыз 7-чи прямоугольник эле мына. А тамгабыз 7-чи прямоугольникти тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Эми бул жерде жоопто жок тамгалардан бар. Жоопто жок тамганы басканда мындай тамга жок деп чыгыш керек. Ал үчүн мына жерге мындай тамга жок деген текст жазабыз. Текст жазуу үчүн ставка менюсун тандайбыз. Бул жерден надпись. Бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып келип, сол жак баскычын бир жолу басабыз. Курсор пайда болуп, мындай тамга жок деп жазабыз. Андан кийин бул текстти белгилеп туруп, каалаган жерге жылдырып алсак болот. Түсүн өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн цвет шрифта деген басып туруп, кызыл кылалы, положенныйды тандайлы, текстти чоңойтуп алалы мына. Эми Б тамгасын басканда мындай тамга жок деген текст чыгыш керек. Ал үчүн Б тамгасы канчанчы төртбурчтукта турат. Текшерип алабыз. Анимация. Б тамгасын белгилегенден кийин анимация менюсун тандайбыз. Каалаган анимацияны тандайбыз. Бул жерде Б тамгабыз 8-чи прямоугольникте экен. Кайра отмена. Мындай тамга жок деген текст тандайбыз. Добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты входа дегенди тандайбыз. Биринчи пайда болуш керек. Андан кийин жок болуш керек. Тамганы басканда ушул текст пайда болуш керек. Дополнительные эффекты входа дегенди тандагандан кийин бул жерде возникновение дегенди тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Андан кийин бул анимацияга триггер беребиз. Ал үчүн стрелканы басабыз. Время. Бул жерден переключатели, начать. Бул жерде биздин Б тамгабыз 8-чи прямоугольникте эле. 8-чи прямоугольникти тандайбыз. Прямоугольник 8де Б турат. Окей. Эми кайра ошол мындай тамга жок деген текстти тандайбыз. Кайра добавить анимация. Бул жерден эми жок болуп кетиш керек. Ал үчүн дополнительные эффекты выхода дегенди тандайбыз. Исчезновение дегенди тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Бул жерде мына анимациябыз өзгөчө түс менен белгиленип калат. Стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать. Кайра эле прямоугольник 8ди тандайбыз. Себеби биздин Б тамгабыз прямоугольник 8де тандайбыз. Окей деген баскычты басабыз. Андан кийин В деген тамгадагы бул жоопто жок. В деген тамганы дагы белгилеш үчүн кайра эле мындай тамга жок деген текстти белгилейбиз. Добавить анимацию. Бул жерден биринчи дополнительные эффекты входа дегенди тандайбыз.
возникновение деген тандайбыз. Окей деген баскыч басабыз. Бул жерден өзгөчөлөр белгиленип турат. Стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать. 9-чу прямоугольникте турат биздин бул тамгабыз. Прямоугольник 9-ду тандайбыз. Окей деген баскыч басабыз. Кайра мындай тамга жок деген текст. Ошол буны кайра экинчи жолу басканда жок болуп кетиш керек. Ал үчүн кайра мындай тамга жок. Текстин белгилейбиз. Добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты выхода, исчезновение. Окей. Бул жерде кайра өзгөчө түс менен белгиленип калат. Мына триггер коюлгандары булар уже триггер коюлган. Мынага триггер коюлду элек. Ошондуктан ушулга триггер коюу үчүн кайра эле стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать. Бул жерден бу тамгабыз прямоугольник 9да. 9ду тандайбыз. Окей. Г тамгасы дагы жок. Кайра эле мындай тамга жок деген текстти тандайбыз. Добавить анимация. Биринчи дополнительные эффекты входа дегенди тандайбыз. Возникновение тандайбыз. Окей. Андан кийин бул жерден стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать выполнение эффекта. Бул жерден Г тамгабыз 10-чу прямоугольникте турат. Прямоугольник 10Г'ны тандайбыз. Окей. Эми бул текст кайра жок болуп кетиш үчүн кайра текстти тандайбыз. Кайра эле добавить анимацию. Эми дополнительные эффекты выхода дегенди тандайбыз. Бул жерден исчезновение. Окей. Бул жака мына анимация коюлду. Триггер коюш үчүн кайра стрелканы басабыз. Время, переключатели, начать выполнение. Бул жерден биздин Г тамгабыз 10-чу прямоугольникте турат. Прямоугольник 10Г дегенди тандап окей деген баскычты басабыз. Д деген тамга дагы жок. Ошо тамгалар кайсы прямоугольникте турганын текшерүү үчүн тамганы белгилегенден кийин каалаган анимацияны тандасаңыздар, мына жактан анимация чыгып калат. Ошол анимацияга мыштын көрсөткүчүн алып барып турсаңыздар, асты жагынан кайсы прямоугольникте турганы көрүнөт. Мына Д тамгабыз прямоугольник 11де турат экен. Демек биз тандаганда, триггер бергенде прямоугольник 11D дегенди тандайбыз. Кайра тамгадан анимацияны алыш үчүн отменаны эле басып коебуз. Эми кайра D деген тамганы басканда мындай тамга жок деген текст чыгыш керек. Ал үчүн кайра эле ошол мындай тамга жок деген текстти тандайбыз. Добавить анимацию. Бул жерден биринчи пайда болуш керек текст. Входа деген тандап, возникновение, окей дегенди тандайбыз. Бул жактан триггер беребиз. Ал үчүн стрелканы басабыз. Время. Бул жактан переключатели, начать выполнение эффекта. Бул жерден 11-чи прямоугольникти тандайбыз. Биздин Д тамгабыз 11-чи прямоугольникте турганын текшерип алган элек. Ушуну тандайбыз. Окей. Эми кайра текст жок болуп кетиш үчүн мындай тамга жок деген текстти белгилеп, кайра добавить анимацию. Бул жерден дополнительные эффекты выхода, исчезновение. Окей. Кайра бул жерден триггер беребиз. Время, переключатель, начать выполнение. Бул жерден прямоугольник 11D дегенди тандап, окей деген баскычты басабыз. Эми иштешин текшерип көрөлү. Текшерип көрүү үчүн азыр Д'га койдук, Эге койбоз. Себеби Элерди бая коюп алганбыз. Жок тамгаларды ушундай кылып, жана биринчи көрсөтүлгөндөй кылып, бардык жок тамгаларга ушундай кылып коюп чыгабыз. Бардыгына коюп бүткөндөн кийин текшерүү үчүн слайд-шоу менюсун тандайбыз. Андан кийин сначала деген баскычты басабыз. Басканыбызда слайд-шоу болуп чыгат. Бул жерден окуучу барабанды айландырат. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн барабанга алып барып, мыштын сол жак баскычын
бир жолу басканда барабан айлана баштайт. Токтотуу үчүн кайра муштун сол жак баскычын басабыз. Басканда токтойт. Мына 1300 упай. А деген тамганы басса, мына А деген тамга бар экен. Кайра айландырат. Кайра токтотот. Банкрот болуп калды. Кийинки окуучу айландырат. Банкрот болуп калса басып токтотот. 900 упай. Мисалы Б деген тамганы тандады. Б деген тамганы басканда мындай тамга жок деген текст чыгат. Кайра Б деген тамганы басып коебуз. Мындай тамга жок деген текст жоголуп кетет. Кийинки үчүнчү оюнчу айландырат. Барабанды токтотот. Банкрот. Төртүнчү оюнчу айландырат. Мына 900 упай. Мисалы Е деген тамганы тандады. Е деген тамга экөө экен. Кайра барабанды айландыруу үчүн барабанга муштун көрсөткүчүн алып барып сол жак баскычын бир жолу басабыз. Барабан айлана баштайт. Барабандын айлануусун токтотуу үчүн кайра муштун сол жак баскычын бир жолу басып коебуз. 1300 упай. Мисалы Т деген тамганы тандады. Кайра айландырып, кайра токтотот. О деген тамгага коюлбай калыптыр бул жерде триггер. Коюу үчүн да кайра ошол О деген тамга турган төрт бурчтукту тандайбыз. Мына бул жакта триггер коюлбай калган экен. Коюу үчүн мына жерде өзгөчө болуп белгиленип калды. Биз ушул төрт бурчтукту тандаганда триггер деген жазуу жок. Время деген тандайбыз. Начать бул жерде прямоугольник О деп турат. Бул жерден тандайбыз. Анимация, исчезновение. Биздин О тамгабыз кайсы прямоугольникте турат? О тамгабыз 23 экен. Кайра Одон алып коебуз. Бул жерден время, переключатели, начать. Бул жерден прямоугольник 23 О, окей. Кайра слайд шоу кылып текшерип көрөлү. О деген тамганы басканда, О деген тамга ачыла турган болду. Ушундай кылып PowerPoint программасынын жардамында поле чудес оюнун түзүп алып ойнотсоңуздар болот.